Бейиш нуру. Elестетип көрүңүз. Бир адамды шаардын чоңдугунчалык көлөмгө чоңойтушту дейли. Анын тамырлары сөз жок жолдун чоңдугунчалык кенен болоору талашсыз. Эми сизди дененин ичине алып кирип туруп, тамыр аркылуу кулакка чейин же жүрөккө чейин бар дешсе, картасыз, жол белгилерисиз таап бара аласызбы? Өз шаарыбызда адашып араң жүргөн, атүгүл чоңураак имараттын ичинде адашып кеткен биз кулакты кайдан тапмак элек, туурабы? Бирок таң калыштуусу денебизге келген элементтер акылсыз, эрксиз, күчсүз болгондугуна карабай, бара турган жайын эч адашпастан таап жатат. Эч кимден сурабастан жетип бара алып жатышат. Эгерде сөөгө керек болгон элементтер көзгө, ал эми көзгө керектүү болгон элементтер болсо сөөгө кетип калганда, анда көз сөөк сыяктуу катуу, ал эми сөөк болсо көз сыяктуу жумшак болуп калмак. Бул болсо жашообуздун соңу дегендик. Элементтерге салыштырмалуу алда канча акылдуу, күчтүү, амал көй болгон биз кыла албаган ишти акылсыз элементтер кантип кылып жатат? Бул суроонун эки жообу бар. Биринчиси, бул элементтер акылдуу, биларман болгондугу үчүн жолдорун эч кимден сурабай таап бара алып жатышат. Экинчиси, аларды Аллах Таала башкарып, ошол жака багыттап жатат. Баары Аллахтын кызматчысы, анын буйругу астында аракеттенип жатышат. Сиздин оюңузча кайсы жооп туура? Баарыбыз мезгилдерге карап башка өлкөлөргө көчүп кеткен куштар тууралуу жакшы билебиз. Мисалы, бөдөнө сыяктуу канаттуулар 7000 километр алыстыктарга көчүшөт. Орто Азия илегилеги болсо 10 000 километрлик алыстыктарга көчүп кетет. Ал эми Терн чымчыгы болсо 25 000 километр саякат кылат. Эми элестетип көрүңүз. Сиз 25 000 километрлик сапарга картасыз, жол белгилерисиз, компассыз аттанганы жатасыз дейли. Ошол эле кезде эч кимден да сурабашыңыз керек. Эң кыска, ыңгайлуу жол менен барышыңыз керек. Макул, кыска, ыңгайлуу болбосо да, кыскасы көздөгөн дарекке жетип барышыңыз керек. Акылыңыз менен, жөндөмүңүз менен жетип бара аласызбы? Албетте жок. Бир имараттын ичинде адашып атып араң чыккан сиз 25 000 километрлик алыстыктагы даректи эчтеке жок кантип таап бармак элеңиз? Биздин колубуздан келбеген бул саякатты Терн чымчыгы кантип кылып жатат? Эки жооп бар. Биринчиси, же бул куш өтө акылдуу, жөндөмдүү, экинчиси, же бул куш бул саякатты өз күчү менен кылган жок. Тескерисинче ага илхам болуп жатат. Тагыраак айтканда, Аллахтын багыттоосу менен көздөгөн дарегине жете алып жатат. Сиздин оюңузча кайсынысы туура? Эгер биринчи дей турган болсок, анда кушту жаратыктардын эң эле акылдуусу болгон инсандан да акылдуу деп кабыл кылышыбыз керек болот. Себеби инсандын колунан келбеген бир ишти инсандан да акылдуулар гана кыла алат эмеспи? Дагы бир мисал берели. Үңкүрдөн жарганатты эчтеке көрүнбөгөн кутуга салып, 300 километр алыстыкка алып барып ташташканда, жарганат кайра эле үңкүрүн таап учуп келе алган. Сиздин көзүңүздү таңып туруп, 300 километрлик алыстыкта жайгашкан өмүрү барып көрбөгөн бир жерге алып барып коюшса, кайра эч кимден жолду сурабастан, картасыз, жолдогу белгилерге карабастан кайтып келе аласызбы? Албетте жок. Адашып андан ары бир жака кетип калып, артыңыздан араң таап келишет, туурабы? Демек, бул жаныбарларга адашпастан туура дарекке баруу илхам болот. Бул Аллахтын багыттоосу. Муну четке кагуу менен биз өзүбүздүн бул куштардан да акылсыз экенибизди далилдеген болобуз. Дагы бир өтө кызык мисал берели. Жылан балыктарын изилдеген окумуштуулар өтө таң калыштуу абалга дуушар болушкан. Жумурткалоо маалына келген эне жылан балыктар 6000 километрлик алыстыкта жайгашкан Түндүк Атлантика океаны жактагы Саргассо деңизине келишип, бул жерде жумурткаларын чачып, ушул жерде өлүшөт. Бирок таң калыштуусу, Саргассо деңизинде бир да чоң жылан балыгы жок. Көрсө, жумурткадан чыккан жылан балыктар кайра эле энелери келген аймакка, бизче айтканда чыныгы ата мекенине көчүп кетишет экен. Кимдин энеси кайсыл деңизден келсе, дал ошол деңиздерге кайтып кетишет. Кайра эле ургаачы балыктар жумурткалай турган мезгилге жеткенде, Саргассо деңизине келип, жумурткаларын чачып өлүшөт. Натыйжада бул абал кайталана берет. Албетте, мунун баары Аллахтын илхамы, мужизасы.
Аллах өзүнүн чексиз чебер, даанышман, мээримдүү, ырайымдуу болгондугун жаратыктары аркылуу бизге көрсөтүүдө. Куранда бекеринен өтө көп жолу ойлонгула, акыл калчагыла, пикир жүгүрткүлө деп айтылбайт. Ааламга назар сала турган болсок, кудум эле китеп сыяктуу баарын айтып берет. Ооба, бир биолог өзүнөн өзү болду деп алдап коюшу мүмкүн. Бирок биология алдабайт. Мен Аллахтын керемет жаратыгымын деп ачык эле айтып салат. Жан дүйнө азыгын алып, анан кароо керек. Тиктеп эле койбостон чындап назар салып, акыл калчап кароо керек. Себеби тиктөө менен кароонун айырмасы өтө чоң. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.